Саламатсыздарбы? Бул видеону бир суроо менен баштагым келет. Сиз бир күн бою эмне жөнүндө ойлонооруңузга көзөмөл кылып көрдүңүз беле? Менимче азыр айтышыңыз мүмкүн, ой, ага убакыт да жок, эми ойлонсом ойлонуп аткандырмын деп. Бирок бул нерсе биздин жашообузда абдан чоң ролду ойнойт экен. Эгер биз текшере турган болсок, бир күн бою дегил эмне жөнүндө ойлонуп аттым экен деп өзүңүздү текшерип көрүңүзчү. Ишенип коюңуз, сиз сөзсүз түрдө сизде сындоо биринчи орунда, анан сындын аркасынан айыптоо кетет. Ал баландай, төлөндөй, эмнеге мындай кылат? Анан өткөн өмүргө өкүнүү орун алат экен. Ал эми бул нерселер биздин мээбизде ушул нерселер жөнүндө ойлонуп жатканда кандай процесстер болот? Биздин мээбиздеги нейрондук байланыштарды образдык түрдө айтканда биз жалаң негативдүү нерселер менен тамактандырып атабыз да, ал күндөн күнгө чоңоюп биздин мээбизди толугу менен ээлеп атат деп айтсак болот да. Эми бул нерседен баш тартыш үчүн мээбизди машыктырсак болот. Мисалы, башка бирөөлөрдү сындап отурган ордуна, ал адамды айыптоонун ордуна жакшы жактарын байкап, жетишкендиктерин байкап, мыкты сапаттарын көрүп туруп, айыптаган ордуна шыктандырсак, мактасак, жана өткөн өмүрүбүзгө өкүнүп отургандын ордуна келечекке үмүт менен карасак, анткени өткөн өмүргө кароодон биз эч кандай албетте сабак алсак болот, бул бизди бирок артка тарткандан башка эч кандай пайда алып келбейт. Ошондуктан мээбизди машыктырганга аракет кылабыз. Ошондо биз позитивдүү ойлонуп баштаганда биздин мээбизде кайрадан жаңы нейрондук байланыш пайда болот дагы, анан ал нерсени тамактандыра беребиз. Акыры эски негативдүү нейрондук байланыштар акырындык менен жоголуп өлө баштайт. Анан биздин мээбизди жалаң гана позитив ээлеп калат. Ал эми биз эмне жөнүндө ойлонсок, биздин жүрүм турумубуздан, биздин оозубуздан ошол сөздөр сөзсүз түрдө чыгат жана эмне жөнүндө ойлонсок, ошол тармакта өсөбүз. Ошондуктан келиңиздер бүгүнкү күндөн баштап бизге пайда гана жана чөйрөбүзгө пайда гана алып келе турган нерселер жөнүндө мээбизди толтуралы.